Эми сиз кайсыл гана тармакта болбосун ишкерлик баштоону чечсеңиз же буга чейин жүргүзгөн бизнесиңиз бар болсо, анда кулагыңызга күмүш сырга. Себеби мындан ары сизди кайсыл бир текшерүүчү орган келип тынчыңызды такыра албайт. Эгерде президент кол койгон жарлыкка карабастан ишкерлер кызмат адамдары тарабынан негизсиз текшерүүгө алына турган болсо, сөзсүз түрдө чара көрүлүп, жоопкерчиликке тартылат. Эч эле болбой калса, президенттин администрациясы аркылуу өлкө башчынын өзүнө кайрылсаңыз болот. Бул болсо мамлекеттин ишкерлерге болгон мамилеси, колдоосу жана коргоосу деп айтсак болот. Чынын айтсак, буга чейин бири-бирин кайталаган текшерүүлөр айрым учурда бизнес баштоочуларга терс кедергисин тийгизип келген. Кабарчыбыз президенттин жарлыгын талдап, ишкерлерге дагы кандай артыкчылык берилди, кененирээк айтып берет. Медициналык каражаттарды өндүргөн Кыргыз Фармтех ишканасы ишмердүүлүгүн өткөн жылдын сентябрь айында баштаган. Учурда бул жерде Түштүк Кореянын технологиясы менен медициналык пластырлар чыгарылат. Айына 1 миллион пластыр чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Айта кетсек, Кыргыз Фармтех саламаттык сактоо министрлигинин заказдарын аткарат. Андан сырткары ЕЭП өлкөлөрүнө продукцияны экспорттоо боюнча келишимдер түзүлгөн. Ишкананын ийгиликтүү иштеши ички рынокты 10-15%га камсыздоого шарт түзөт. Сөз болуп жаткан бул ишкана алдыда бинт, ийне, халат, медициналык маска жана таңгакталган дары чөптөрдү чыгарууну пландоодо. Өндүрүштүн ийгиликтүү ишмердүүлүгү үчүн негизсиз текшерүүлөрдүн жоюлушу жакшы болду дейт Мирлан Ибаков. Эми жеке кирим боюнча деген ошо текшерүүлөр кичине азайса жакшы болот эле. Азыркы закон боюнча мисалы мораторийда. Албетте текшерүүлөр убакытты көп алат. Анан дагы жолго кетиш керек, тияка барыш керек, бияка барыш керек. Бухгалтерияда көп жумуш убакыт алып атат. Эми текшерүү аз болсо жакшы болмок. Мен ойлоп атам, эми текшерүү болсо, мындай грамотный текшерүү болсо, алга деген биштекеден коркунуч деле жок да. Пландан тышкары негизсиз текшерүүлөр, бюрократиялык тоскоолдуктар Бишкектеги такси кызматынын биринин ишине да залакасын тийгизип келген. 2 жылдан бери тейлөө жаатында иштеген компания быйыл унаалардын санын көбөйтүп, ишмердүүлүгүн кеңейткени турат. Мораторий боюнча жарлыктын чыгышы ишти жагымдуу шартта илгерилетүүгө шарт түзөт дейт такси кызматынын өкүлү. Биз ачылганыбызга 2 жылдын жүзү болгон болду. Ошо биринчи жыл дегенде көп кыйынчылыктар болуп атты. Жетекчилигибиз тараптан ошо ар кайсы инстанцияларга чуркап, кагаздарды бүтүргөнгө көп убакыт талап кылынчу. Азыр эми Кудайым буйрса, ошо келаткан жылы аябай көптөгөн жеңилдиктер болот окшойт деп ишенебиз. Эми текшерүүлөр болбосо, ошонун баары өнүп өскөнгө чоң салым болот. Укук коргоо, салык жана көзөмөлдөөчү органдардын ашыкча кийлигишүүсү, айрым учурда ыйгарым укуктарынан аша чабуусу ишкерлик чөйрөнүн ишине тоскоол болуп келчи. Мораторий боюнча жарлык болсо, аларды бул жүктөн арылтты. Жарлык иш жүзүндө дагы иштеп кетсе экен деп атабыз. Себеби көп жерде биз айтып атканыбыздай, ишкерлер кабинеттерди аралап, же болбосо ошол текшерүүчү органдардын суроолоруна жооп берип отурбай, ишин жасашы керек деп атабыз да. Себеби бир күн ошол иш калып калса, демек ошол бир күндүк товарлары чыкпай калат, бир күндүк кызматтар көрсөтүлбөй калат дагы, биздин ички дүң продукциябыз ошого жараша түшүп калат да. Ар бир ишкердин чыгарып аткан продукциясы бул түздөн түз биздин жылдык, биздин экономиканын продукту болуп эсептелинет да. Орто жана чакан ишкерлик өлкө экономикасынын локомотиви. Анын ичинде жеңил өнөр жайы, айыл чарба, туризм жана тейлөө тармагы бар. Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчисинин айтымында, өткөн жылы айыл чарбасын каржылоо программасы боюнча каражат алгандарды орунсуз текшерүү көп болгон. Айыл чарба тармагында каржылоо программасы менен алынган ишкерлерге дагы баягы атайын следственный мероприятиялар болду деп эме кылышты. Экинчиси болсо жанагы чоң суммада салыктарды начислять этип
ошол даттануулар болду. Үчүнчүсү болсо бул жанагы башка инстанция мамлекеттер тараптан ошол эле жанагы свет болобу жана башка мындай төлөмдөр болобу, мындай негизсиз бизге мындай кайрылуулар болот. Кыргыз өкмөтү 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салган. Кийин ал бир нече жолу узартылган. Бул мораторий болсо мурунку тыюу салуулардан айырмаланып турат. Буга чейин ал 16 мамлекеттик органга тиешелүү болсо, быйыл кылмыш ишинен башка бардык текшерүүлөргө тыюу салынды. Белгисиз дагы бир кызыкчылыктар болобу, анан бизнеске бир ушунчалык бир тоскоолдук жараткандар көп эле көрүнүп калып атат. Анткени дайым эле ошол орто жана чакан бизнесте иштеп аткан ишкерлерибиз ошол даттануу менен анан ошондой бир көйгөйлүү маселе катарында ошону белгилеп кетишет да. Мамлекеттик органдардын дагы жоопкерчилигин караш керек. Анан бизнесмендердин да жоопкерчилигин караш керек да. Ошол мыйзам негизинде бекитип, анан мындан кийин ошол бир мындай бир шарттуу нерсеге колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салган документтин негизги максаты бизнес чөйрөнү мамлекет тараптан колдоо экендигин президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы билдирүүсүндө жазган. Эгерде кызмат адамдары жасалма, уюштурма арыздар менен ишкерлерге текшерүүгө келе турган болсо, алар мамлекет башчысына түздөн түз кайрыла алышат. Ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койдум. Жарлыкка ылайык ушул жылдын 31 декабрына чейин ишкердик субъекттерде бизнес чөйрөнү мамлекеттик органдар тарабынан текшерүү иштери болбойт. Кылмыш иши козголгон ишканалардан сырткары, бул чара бизнес чөйрөсүнүн экономикалык иштерин турукташтыруу жана бизнес чөйрөсүн мамлекет тараптан колдоо максатында болуп жаткан айла. Кызмат адамдары негизсиз экономикалык кылмышы аныкталбай туруп эле ишкерлерге текшерүүгө келген болсо, президенттин администрациясы аркылуу мага кайрылсаңыздар болот. Сөзсүз чара көрөбүз. Айрым учурда ишкерлер өз укуктарын жана милдеттерин билбей, коррупциялашкан кызматкерлердин кылтагына илинип келген. Ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу бизнес процесстердин туруктуулугун жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылат. Мораторий текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн так эрежелерин киргизүүгө жана коррупциялык тобокелдиктерди жоюу үчүн туура кадам болду дейт талдоочулар. Рассчитывая на то, что Негизсиз текшерүүлөр аркылуу бизнеске болгон кысым ар дайым коррупциялык тобокелдиктерге алып келет. Текшерүүлөрдүн максаты керектөөчүлөр жана ишкерлер үчүн коопсуздукту сактоо. Бирок кызматтык абал кыянаттык менен колдонулганда коопсуздук экинчи планга чыгып кетет. Ошол себептен президент ишкерлерди текшерүүгө өз убагында жана туура мораторий киргизди деп эсептейм. Негизи эле акыркы 3 жылдан бери бизнести колдоо жана коргоо боюнча мамлекет тараптан жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Мораторий боюнча жарлык менен катар салык кызматы ишкерлерди онлайн каттоо сервисин ишке киргизди. Эми жеке ишкер же жеке жак катары катталуу үчүн салык органына барбай туруп сайттан арыз берүүгө болот. Бул жарандарыбызга кандай ыңгайлуу? Бүгүнкү күндө жанагынтип салык органдарына барып отурбай, үйүндө же жумушта отуруп эле жеке ишкер катары же ушу жеке жак катары катталып, анан ишкерлигин жүргүзсө болот. Ушул каттоо учурда салык төлөөчүбүз жанагынтип кабинет салык KG сайтынан катталып, өзүнүн катталгандыгы боюнча маалыматтарын сактаган учурда ал маалымат салык органдарына барат. Салык органы бир күнүн ичинде тастыктайт. Күбөлүк келет жеке ишкер катары. Ошол күбөлүктү булар электрондук түрдө сактап алса болот, PDF форматта же болбосо кагаз түрүндө чыгарып алса да болот. Ишкерликти колдоо өнүгүүнүн ачкычы. Бул багытта 2021 жылы Кыргыз индустрия ачык акционердик коому түзүлүп, токтоп турган ишканалар кайра жандана баштады. Бизнеске жагымдуу шарт түзүүнүн натыйжасында акыркы 3 жылда $1 миллиард ашык инвестиция тартылып, 60тан ашык өнөр жай ишканасы ишке киргизилди. Ал эми 2024 жылы өндүрүш тармагына өзгөчө көңүл бурулат. Быйыл 100 өндүрүштүк ишкананы пайдаланууга берүү пландалып жатканын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айткан. Ысыгатада $50 миллион асыл таш италиялык кафель чыгарган керамика заводу ачылат. Токмокто $100 миллион тамеки чыгарган завод ачылат. Карабалтада, Жундада 1-июндан тартып бензин чыгарыла баштайт. Жана 2026 жылга чейин $519 миллион модернизацияларга акча сарпталат. Москва районунда Өзбекстан менен биргелешкен $50 миллион машина куруу заводу ачылат.
2024 жылы БШДда шахман жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. Ишкерлерди текшерүүгө мораторий 2024 жылдын 31 декабрына чейин созулат. Мамлекет бизнести колдоого алып жаткан соң ишкерлерди ишмердүүлүктү ачык алып барып, көмүскө пайда табууну токтотушу зарыл. Буга байланыштуу адистер өлкө экономикасын жалпылап көтөрүүгө бардык тарапты көмөктөш болууга чакырат. Автандил Бактыбеков, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жума Сереп.